Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Матраимовдордун үй бүлөсү Кара Сууда жаңы заманбап мечит салууда. Бул маалыматты Тилек Матраимов Кактус медиага тастыктады. Буга чейин социалдык тармактарда мечиттин курулушунан сүрөттөр жарыяланган. Анда көрүнүп тургандай куруу иштери аяктап, соңку этабына жетип калган. Исмаил Ата фонду тарабынан курулуп жаткан мечит 4000 кишиге ылайыкталган. Маалымат булагы Элдик медиа. Нурлан Модоев мындан ары ар сүйлөшкөн кыздардын сүрөттөрү менен жарыяламай болду. Аларды элдин сынына коюп, сулуусун тандатып, анан жеңүүчүгө сюрприз даярдатып койгон. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бир кездеги махабатым, бүгүндөн баштап бир кездеги бурная сүйүүлөрүмдүн фотолорун чыгарып турам. Бааны болсо өзүңөр бересиңер да. Сулуулук жагынан жеңүүчүсүнө менден сюрприз. Кыздар таарынышпайт деп ойлойм. Мендей жигит менен сүйүшкөндөрүнө сыймык таанышсын да. Бул кыз менден 27 жаш кичүү болчу деп билдирүү жазды. Маалымат булагы Элдик медиа. Тамашалуу ролик тартуу үчүн унаа менен Ысык көлгө киргендер коомчулук тарабынан кескен сынга кабылды. Социалдык тармактарда Ысык көлгө унаа менен кирип тартылган тамашалуу ролик тараган. Анда эки бала унаасы менен сууга кирип кеткенин көрүүгө болот. Аталган ролик тарагандан кийин көпчүлүк интернет колдонуучулар сын көз караштагы билдирүүлөрдү калтырышкан. Алар колдо бар алтындын баркы жок. Жергиликтүүлөр кыргыз жергесинин керемети болгон көлгө ушундай мамиле кылса, башкалар эмне кылмак эле деген өңдүү билдирүүлөрдү калтырышкан. Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Сталбек Усубакунов окуя болгонун тастыктап, буларга токтолду. Топ балдар тамашалуу роликти жаратуу үчүн көлгө унаасы менен кирип кеткен. Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан айдоочунун аты жөнү такталып, ал Каракол шаарынын 1991 жылы туулган тургуну экени аныкталган. Белгилүү болгондой, ал 19 июнь күнү саат 17 чамасында достору менен көлгө барып, ошол жерден видео съемка кылган деп билдирди ал. Унаанын айдоочусунун бул кылыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, унаа айып короого токтотулду. Юридикалык баа берүү үчүн бардык материалдар Каракол шаардык милициясына өткөрүлүп берилген. Түндөп качкан окуучу эжесиңди Оштогу атасын издеп чыккан. Акыйкатчы институтуна 115 түз байланыш кызматы аркылуу кече 20 июнда саат 21:05 чамасында Бишкек багытында каттаган таксист байланышып, маанилүү маалымат билдирген. Анын айтымында аларга кайрылган 7 жана 11 жаштагы кыздар Ош облусунда жашаган атасына жеткирүүнү суранышкан. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдирди. Автобекетке акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева балдар иштери боюнча тиешелүү кызматкер барып, кыздар менен жолугушкан. Анын жүрүшүндө кыздардын апасы каза болуп, атасы Кара Суу районунда жашап жатканы белгилүү болду. Ал эми балдар эжесинин, атасынын бир тууганынын колунда болчу. Кыздардын улуусу ыйламсырап, кайрадан эжесине бербегиле деп суранды. Аларды сабап балдар үйүнө берем деп коркутканын айтышты деп айтылат билдирүүдө. Бир тууган кыздар балдарды реабилитациялоо борборундагы социалдык кызматкерге берилип, кыздын атасы менен байланышууга мүмкүн болбогондуктан Акыйкатчы институтунун аймактагы өкүлү Касымовго тапшырма берилди. Бүгүн 21 июнда акыйкатчынын орун басары кыздар жайгаштырылган реабилитациялык борборго барды. Кыздардын укугун коргоо максатындагы керектүү иш-чаралар жүргүзүлөт. Ал эми Касымов алардын атасын табуу максатында Кара Суудагы 30 адыр айылына чыгып кетти. Маалымат булагы Баракелде сайты. Эне баланын бычакталышы. Интернетке канга булганган шымчан кишинин качып бараткан сүрөтү тарады. Акча алмаштыруучу жайга ээлик кылган аялдын уулу менен кошо өлтүрүлүшүнө байланыштуу болушу мүмкүн делген адамдын сүрөтү социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатат. Айрым маалыматтарга караганда эркек киши Южный кооперативиндеги дачалардын бирине орнотулган видео камерага түшүп калган. Анын боюнун узундугу 160-180 сантиметр арык келген киши болгон. Социалдык түйүндөрдө тарап жаткан сүрөттөн аталган эркек киши бет кап, кара көз айнек тагынып жана канга булганган көк түстөгү джинсы кийип жүргөнүн көрүүгө болот. Учурда адам өлтүрүлгөн жер печатталып бекитилген. Ошондой эле айрым маалыматтарга караганда укук коргоо органдары маркумдун акча алмаштыруучу жайын дагы печать басып бекитишкен. Киши колдуу болгондор бүгүн 21 июнда жерге берилет. Белгилей кетсек, буга чейин Кара Балта шаарында денеси табылган эне балага бычак менен кол салынганы маалымдалган. Окуя болгон жерге Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып, болжол менен 50-55 жаштагы аял кишинин жана 25-30 жаштагы эркек кишинин денесин табышкан.
жаткан. Аларга сырттан кароо жүргүзгөндө киши колдуу болуп каза болушканы аныкталган. Жай мезгилинде аталган аял багбанчылык иштерин жүргүзүү үчүн аталган үйүнө келип жер жемиштерди өстүрчү. Белгилүү болгондой, аялдын артына 6 жолу, ал эми уулунун көкүрөк тушуна 5 жолу бычак сайылган. Маркум аял Кара Балта шаарында акча алмаштыруучу жайдын жетекчиси болгон. Бул ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн лицензия Улуттук банк тарабынан 2017-жылы 27-октябрда берилген. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, жоопкерчилиги чектелген коомун уюштургандардын арасында дагы 2 жаран бар. Маалымат булагы турмуш